Көркөм кол өнөрчүлүгү кыргыз элдик уздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгардан, металлдан жасалган коз буюмдарын өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Атадан балага, энеден кызга өткөн асыл мурастардын бири кол өнөрчүлүк. Өнөр незеле ата-бабадан баягы энеден кызга көбүрөөк өттү деп ойлойм. Ушу өзүнемдин, тайнемдин ошолордун таасири деп. Анан баягы мен көзүмдү ачып энеге кыз болуп баягы түшүнө баштагандан эле кол өнөрчүлүктүн арасында жүрдүм. Атам жактан дагы атамдын бир тууган эжеси ошол бир өрөөндү бүт билген, ичик жасаган, тебетей жасаган, деле кийимди ушундай койкойто тиккен уз киши эле. Ал кишинин да таасири болду. Кыскасы ошол энеден кызга өткөн таасир деп ойлойм. Туулган жерден топурагы алтын дегендей, кол өнөрчү Жамбы Карыбекова 1954-жылы 25 мартта Нарын районуна караштуу Жамбулак айылында мугалимдик үй бүлөсүндө туулган. Бала кезден чыйрак өскөн кыз ата-энесинин тарбиясын көрүп, мээримдүү чоңоюп, үйдө кыздардын улусу болгондуктан апасына жардамчы болуп, ийне кармап, сайма сайып, кол өнөрчүлүккө кызыккан. Мен тайнем колунда көбүрөөк чоңойдум. Илгеркилер мындай билими жок эле, окубай